Давайте анда өзүм жөнүндө тааныштырып, компания жөнүндө айта кетейин. Неге дегенде бүгүн бизде жаңы адамдар, биринчи жолу компанияга ушул офиске келген адамдар көп экен. Компания Арифлейм не компания, каяктан келди, бул деген лохотрон, же болбосо бул модадан калган деген ой ар бирибизде жашайт да, эгер сиздер бул мүмкүнчүлүктү укпасаңыздар. Ошон үчүн давайте кичине компания жөнүндө айта кетейин. Компания Арифлейм өзү 1967-жылы түзүлгөн. Шведтердики, Швецияда, Стокгольм шаарында эки бир тууган Йонас жана Роберт Афелкниктер түзгөн компания. Бүгүнкү күндө компания Арифлейм 53 жылдан бери эмне өзүнүн дүйнөгө болгон салымын кошуп кетет. Бул деген мага, Чачке эжеге, биздин командага, если сиздер бир пастасын же бир тушун колдонгон болсоңуздар, значит компания Арифлеймдин жок дегенде бир продукциясын билесиздер. Компания Арифлейм 69 мамлекетте официально иштейт. Бул деген международная компания. Международная компания. Почему? Потому что бүгүн мен Россияда өзүмүн ишимди, өзүмүн бизнесимди жүргүзүп атсам, если Кыргызстанга бара турган болсом, Кыргызстанда деле иштей берем. Азыр менин бизнесим бүгүнкү күндө 6 мамлекетте: Россия, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, дагы кичинекей Казакстанда бар. Бул деген если сиздер бир бүгүн чечим кабыл алып баштай турган болсоңуздар, силердин через какое-то время бизнесиңиздер бир канча болот. То есть если мен Кыргызстанга кетсем дагы, же Өзбекстанга кете турган болсом дагы менин бизнесим өнүгүп кете берет. И компания Арифлейм өзү продукциясын өзү чыгарат. Производитель. Продукцияларын, мисалы үчүн көп эле компаниялар ошол эле мисалы үчүн Летуальда алат турган болсок, биз магазинден алабыз да продукциялар туурабы. Летуальда өзүнүн духисин өзү чыгарбайт. Ар кайсы жерден ар кайсы фирманын продукцияларын, духилерин сатат. А компания Арифлейм өзүнүн продукциясын өзү чыгарат. Өзүнүн собственный 6 заводу бар дүйнө жүзүндө. Бирөөсү Россияда, бирөөсү Китайда, бирөөсү Стокгольмда, Польшада, Индияда. Компания Арифлейм продукциясын өзү чыгарган үчүн өзүнүн исследовательский центрлери бар. То есть аябай күчтүү дүйнө жүзү боюнча именно ошол өзүнүн профессиясы боюнча профессор, өзүнүн профи адамдарды институт исследованияга чакырып, ошол жерде ар бир кремди, ар бир духини изилдеп, 5 жылдан баштап 8 жылга чейин изилдеп, анан бүгүнкү күндө биздин колубузга тийип аткан Novage кремин колдонгонсуздарбы? Или болсо Optimals'та бир кремин колдонгон болсоңуздар, ошол кремдер жөн эле мына мен бүгүн мына дакка каршы крем чыгарыш керек экен деп туруп, эртеси же 1 жылдан кийин чыгарып койбойт да. 8 жылдан 5 жылга чейин изилдейт, анан на следующий день чыгарат. Компания Арифлейм бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча мен эле бүгүн мына кыргыздар эле эмне жерде отуруп алып воскресенье күнү эмес, дүйнө жүзү боюнча 4 миллионго жакын консультант бар. То есть 4 миллион адам Арифлеймге катталган да. Мындай өтө серьезная компания. Өтө серьезный компания болгон үчүн ар мамлекетте өзүнүн орду бар. Мисалы үчүн Европа боюнча номер 1 азыр бүгүнкү күндө. И Россия дейм да, дүйнө жүзү боюнча именно прямой продажа боюнча компания Арифлейм азыр 10-чу местада турат, бирок 2025-жылга 1-чи местага жылууну пландап атат. Ошондой компанияда иштейбиз. Эми мен өзүм жөнүндө айта кетейин, компания Арифлеймге келгениме 5 жылдын жүзү болду. 5 жылдан бери иштейсизби? Башка ишиңиз жокпу? Башка ишиң жокпу? Же болбосо ушул жерде эле иштейсиңби деген деле суроолор болушу мүмкүн да. Ооба, мен ушул жерде эле иштейм. 5 жыл мурун Арифлеймге чейин мен кыргыз мигранттар эмне иш кылса, кыздар да, уборкада иштегемин, подработкада иштегем, повар болуп иштегем, официант болуп иштегем, кредитный специалист болуп иштегем, бармен болуп иштегем. Арифлеймди мен тоготчу эмесмин. Если бүгүн силер деле десеңиздер. Эмне дегенде менин гражданством бар. Мен гражданство алганыма уже 11 жыл болот. Москвага келгенден кийин эле 1 жылдан кийин алганмын. Коюңчу, ошо апам мени чакырган, мени апам Арифлеймге чакырган. Биз бул жерде семейный бизнес развивать этебиз. Анан апа коюңчу, андан көрүп уборкада иштесеңиз деле жок дегенде 15 000 айлык алат элеңиз дегем да. Ойлогон эмесмин, что мен Арифлеймге келип калам бир күн деп. Чакырганда 70 000 айлык алат элем. Жок дегенде 45 000-ден 70 000ге чейин. Потому что акыркы иш жайым бул менин официант болчу.
ойлондум, просто мен эч нерсеге жетишкен жокмун, үй алган жокмун, машина алган жокмун, эми финансовый жактан да, анан баягы Гүлшайыр айткандай эле выходнойго жетпей, же айлыктан айлыкка жетпей эле азыр 5000 30 000 айлык алсам, же 40 000 алсам, 5 000 квартплата төлөйм, 5 000 кайнеме салам, 5 000 апама салам, анан продукт, анан кийим кече, анан кызым өш керек, ошо менен түгөнүп калат. Ойлонуп отурдум дагы, бир нерсе башташ керек. Кыргызстанга барсам мен эмне иш кылам? Бардыгыбыз эле Кыргызстанга кете турган адамдарбыз да, туурабы? Эмне иш кылам? Картошка сатам, официант болуп иштеймби деп өзүмө суроо бердим дагы. Бир нерсе кылыш керек, бизнес куруш керек. Бизнес куруш үчүн менин акчам жок, кандай кылыш керек? Изилдеп отуруп, анан Арифоемге келдим. Мага чейин мен өзүм бизнес куруш керек деп, салон красоты маникюрга окудум. Бир 50 000 акчам кетиргем, бирок иштеген жокмун. Бир күндө бир эки адамга, бир подружкама, бир мимоз жеме маникюр жасап бергем, колум тийиптире отуруп. Бирок ошо азыр билесиздер, маникюрда жакшы акча табат, 100 000ге чейин тапкан кыздар бар. Мага ал жаккан жок. Бирөөнүн колун кармап көрүп эле өтө нимайы дедим. Хотя мен акча кетирип окудум. Анан Арифоемди түшүнгөндөн кийин мен баштадым. Мага Арифоемдин эмнелери жакты, кандай мүмкүнчүлүктөр бар да. Компания Арифоем негизи эле өзү сиздерге сонун толук мен ар кимиңиздер кимдир бүгүн биринчи жолу келип аткан болсо, сиздердин оюңуздар башкача болсо, бүгүнкү маалыматты уккандан кийин силер туура жеткирип барат деген үмүттөмүн. Мен келгеним бизнес болгон, биринчи очередте да. Бизнести кантип курушту мен азыр айтып берем. Экинчи моментте бул саякат болгон. И компания Арифоем менен саякаттаса болот. Мен компания Арифоем менен саякаттап уже 8 жолу бесплатно 10 мамлекет көргөнгө мүмкүнчүлүгүм болду. Кайсы мамлекеттер? Швейцарияга бардык, кече жакында эле Пальма де Майорка, Испанияны 2 жолу көрдүк, Валенсия, Испаниянын дагы бир шаары, Германия, Кипр, Сочи, Америка Кошмо Штаттары, Америка Кошмо Штаттарынан 3 шаар, 2 штатка бардык, да кайсы жерге бардык, Египет. То есть, эгер мен ойлогон эмесмин, мен загран паспортумда болгон эмес, но когда мен түшүнгөндөн кийин, кылып баштагандан кийин, бул жерде ошол нерсени берет да. Арифоем менен 2019 жылы июндун 27-синде машина, Шкода Октавия машинасын алдым. И буйруса, вот жакын күндөрдө, эгерде мен Арифоемде иштебесем, айлыгым жок болсо, көтөргөн телефонума да акчам жок эле, кийимиме деле акчам жок. Бир эркек киши азыр, эгер үйдө эки семейный болсоңуздар, бир эле эркек киши үйүңүздөрдө иштесе, силер жетпейт да айлык. Кызым бар, ага бир 20 000 айына акча кетет. И жакын күндөрдө буйруса азыр Москвадан үй алганга аракет кылып атам. Вот бир жуманын ичинде может чечилип калышы мүмкүн. Мен показуха үчүн аларды кылган жокмун. Показуха чөнтөгүмөн барып, чет мамлекетке барган жокмун. Показуха үчүн мен машина алган жокмун да. То есть кылган эмгегиңе жараша бул жерде алсаң болот. Эми компания Арифоем ошондой сонун компания Арифоемде бизде кандай мүмкүнчүлүктөр берет. Чет мамлекет, гибкий график, то есть балаңыздар менен эле иштесеңиздер болот. Башка жумуш менен башында совмещать этип иштесеңиздер болот. Наследство калтырсаңыздар болот. Но кандай түрдө акча төлөп берет да. Компания Арифоем сиздерге мына жерде жазылып турат. Биринчи катталганыңыздардан баштап эле регистрация бекер 0 рубльга катталасыздар. Мына жерде 149 рубль деп турат. Бирок азыр акция болгон үчүн 0 рубльга катталасыңар, паспортуңар керек болот и всё. И компания Арифоемде рубльга катталасыңар, то есть силер бул биринчи мүмкүнчүлүк. Эгерде силер жазылып, катталып бекер өзүңөргө керектүү эле продукцияны, например, каталогдо турган 1000 рубльдык продукцияны, 1000 рубльдин ичинде самын аласыңар, шампунь, крем, ошол 1000 рубльдык продукцияны өзүңөр катталган үчүн не 800 рубльга аласыңар. Бул силердин үй бүлөлүк бюджетиңерге үнөмдөө же болбосо экономить этсеңер болот. Эми жок дегенде 1000 рубль кетиргенден көрө 800 рубль кетирген баарыбызга эле выгодный, туурабы? Бул биринчи мүмкүнчүлүк. Но бул жерде силер миллион акча табасыңар же 20 000 акча табасыңар, 5 000 акча табасыңар деп мен айта албайм. Ошол менен кошо эле силер, эгерде силер биздин каталогду ким көргөн? Да, каталогду. Көргөнсүздөр Арифоем каталогун. Эгер Арифоемдин каталогун көргөн болсоңуздар, продукция бар, ар биринин түбүндө да. Продукциянын түбүндө бал бар. Эгерде силер ар бир продукцияны, мисал үчүн каталогдон 5 адамга, мен 5 таанышыма көрсөттүм, Катчыжеге көрсөттүм, Каникеге көрсөттүм, Булажеге көрсөттүм, Нагимежеге көрсөттүм. Ар бири 5 000 рубльдан заказ берсе, өзүнө керектүү. Ар бир 1000 рубльдык заказ
да мен канча сом иштейт экенмин? 200 рубль иштейм. 200 рубльдан мен 5 адамга көрсөтсөм, мен 1000 рубль не? Чөнтөгүмө подработка. Моментальный. Немедленный прибыль деп коет бул. Немедленный прибыль. Мен сразу эле каталог көрсөтүп атып эле 1000 рубль чөнтөгүмө иштедим. Бирок эмелесеңиздер, мен канча сомдук сатышым мүмкүн? 5000дик саттым. Но дагы канча сомдук сата алат? Өзүңөр. Ким канча сомдук? Сиз эже канча сомдук сата аласыз? Бир каталогду бир айда деп коюн. 5000, 10000, 20000, 5000дик сатышыңыз мүмкүн. 10000дик сата аласызбы? Сатышыңыз мүмкүн да. Бирок постоянно аны кыла албайсыз. Бир каталог кылсаңыз, бир каталогдо ал продукция арзан болбой калышы мүмкүн. Жоксо ушул эле алган адамдар кийинки каталогду албайт, потому что уже булардын не өзүнө керектүү нерселери бар. Башка адамдарга көрсөтөт. Бирок бул жерде 10000дик сатсаңыз, не 2000 рубль пайда көрүп атасыз. И всё. Если 100 000дик сатсаңыз, 20 000 рубльдик не пайда. Но биз мисал үчүн, эгер биз сата турган болсок, если мен доходум примерно азыр старший золотойдун доходун көрсөтөт, примерно 80ден 100ге чейин. Мен 100 000 айлык алыш үчүн канча сомдук сатаман да. Но да, кызык болушу мүмкүн. Силер сатасыңар да, сатыш керек да деген бай айтты го. Кантип ойлодуңар эле Арифайымды дегенде биз сатыш керек да ойлогонбуз деп. Сатыш керек болгондо биз 100 000 рубльдик сатыш айлык алышыбыз үчүн, пайда көрүшүбүз үчүн биз не знаю, не сосчитать, да? 500 000 сатышыбыз керекпи? Больше миллион сатышыбыз керек. 500 миллион керек. 3 группа, да? Мисал үчүн. Но есть другой вариант. Бул силерге берген мүмкүнчүлүк. Но биздин кыргыздар негизи адам баласы ушул нерсе менен 80% заниматься этет. Кел эже иштең, ака иштең, чоң кыз иште, кемсам иште десе биз мындайбыз. Сатыш керек да, мен сатып эле пайда көрөйүн, менин убактым жок. Арифайымге бекерчилер иштейт да дейт да көп. Но андай деле эмес. Бул силерге берилген мүмкүнчүлүктүн бирөөсү. Кааласаңар ушул иштегиле, эч ким заставлять этпейт. Мына каталогдо кайсы продукция канча пайда берет, эмнеге пайда, ким колдонсо болот, ошонун баардыгы жазылып турат. Бул биринчи вариант. Но экинчи вариант бар. Бул остаточный доход деп коет. Бул деген эгерде силер өзүңөргө окшогон самын паста колдонгон тааныштарыңарды же болбосо тааныбаган адамдарыңарды интернеттен таанышасыңарбы же болбосо тааныштарыңар, туугандарыңарды алып келип отуруп команда түзө турган болсоңор, эмнеге команда түзөбүз? Компания Арифайым жөн эле жерден 10 та паспорт алып келип мен жаздырып койсом акча төлөбөйт. Азыр менин командамда 6000 адам бар. Баарын тааныбайм. Мисалы үчүн мен лично чакырганмын. Канике эжени мен лично чакырган эмесмин. Хотя мен ушулардын баардыгы отургандар менин командама киресиңер. Эжени мен чакырган жокмун, биринчи келди. Биринчи жолу көрүшүп отурабыз. Мисалы үчүн да. Эгерде сиздер тааныбаган адамдар, тааныш адамдар менен самын паста щеткаңы алып кел, алмаштыр, магазинди Арифайымдан ал. При этом компания Арифайым шведский продукция. Мындай качествосы өтө зор. Просто Арифайым баягы рекламалардын ордуна акча бербейт дагы. Мисалы үчүн Литвада бир духи фабрикадан 1000 рубльга чыкса, биздин колубузга Литвада 5000 рубль турса, биз оны Литвадан колдонобуз дейбиз да. Но в самом деле ал продукция ошо 1000 рубльдик эле. Просто Арифайымда ошо продукция 1000 рубль турат, потому что не экономить эткен, рекламировать этпейт. Мен рекламировать этем, мага ошо акчаны төлөйт. Ошондой да? Ооба. Остаточный доход деген, эгерде силер команда түзө турган болсоңор, командаңар мынтип түзөбүз. Мисалы үчүн мен келдим. Кимин 5 таанышы бар Москвада, 5 таанышы. Аны өчүп сатышайса. Кимин 5 таанышы бар? Баарыбыздык бар. Биздин кыргыздар, биз мусулмандар да негизи тууган көп. Биз мисалы үчүн орустар кошунасынан таанып туруп, а бизде тууган абысым бар, тага жем, бөлө бар. Биз оңой эле бир чоң эл биле директор чыгарып койсок болот. Потому что биз тууганчылбыз, ошон үчүн Москвадабыз. Мисалы үчүн мени апам чакырган. Ким өзү Москвага келгендер барбы? Өзү келген. Жок. Сиз келгенсизби өзүңүз? Бир таанышыңыз жок. Квартирада таап турган эмес эч ким. Но көрдүңүзбү? Мына 100% адамдан 1 эле процент, даже 0,1% бир элесиз. Калган туугандар чакыргандар барбы? Калганыңыз бар, туугандар. Ошондой эле Арифайым компаниясынын ушул мүмкүнчүлүктөрүн эгерде силер командаңарга 5 таанышыңарды чакыра турган болсоңор, караңлар, имейте в виду, булар эч кандай акча киргизбейт. Хочет просто каталог менен иштесе болот, подработка кылып, или болсо просто өзү үчүн жазылса болот. Но
5 таанышыңар Арифайымга келип ушул мүмкүнчүлүктү угуп иштейм дейт келиш үчүн 5 өнү. Жок дегенде 20 адамга айтыш керек. Потому что биздикилер койчош Арифайым дейт. Алдайт лаха турат. Неге дегенде буга окшогон компаниялар толтура. Дүйнө жүзү боюнча жылына 5000 сетевой компания же болбосо пирамида компания ачылат дагы, ошолор жабылып кетет дагы, башка болуп ачыла берет. Мисалы үчүн, силер билгенден, мен угуп жүргөндөн не деген бар эле, Golden Sunshine деген бар эле. Андан мурун ошол эле ат менен башкача чыккан. 1 жыл жашабай эле башкача ат болуп калды. То есть адамдар просто умные люди. Ага эмне? Бул 21 миң берип керет, бул 21 миң берип керет, анан мен 21 миң берип керем, үчөөбүз 66 бергенде мага 3 миң рубль төлөп коет. Болду, всё, да? Ал көпкө жашабайт, потому что үстүндөгү эле адам иштейт. А компания Арифайымда андай эмес, мен азыр айттым. Таныштарыңа да алып келесиңер, ушул мүмкүнчүлүктөрдү колдонгон. 5 өнү чакырыш үчүн жок дегенде 10-15 адамга айтыш керек. Потому что биздикилер алданып калган, баары бирдей деп ойлойт дагы, ушул нерсени ойлойт. Анан 5 таанышыңарды чакырдыңар, ал 5 таанышыңар дагы 5тен тааныш чакырып келе турган болсо, 25 адам болобу? 5ти 5ке бөлсөң. Эгер 25-иңер дагы 5тен чакырып келсе, 125 адам болот. Эгерде 125 адам болгону 1000 рубльдан өзү үчүн, өзүнүн үй бүлөсү үчүн самын, паста, щетка айына канча колдоносуңар ошол нерсеге? Шампунь 1000ден ашык колдонот. Аял кишилерге мындай эле эсептеп чыкканда бир мындай шампунь, кондиционер, маска болгондо башыбызга эле канча нерсе кетип калат, туурабы? 20-30 ассортимент колдонуп келебиз. Эгер 1000 рубльдан кеминде колдоно турган болсок, биз 125 миң адам менен 125 миң рубльдык товар оборот компания мындай да. Эгер силер бир контейнерге барып өзүңөр эле ала берсеңер, силерге скидка кылып беребиз. Эгер өзүңөр ошо контейнерден алып атканды тууганың алып кел, бунуң алып кел десең, ошо контейнерден кес, сен 10 адамды алып кел, мына мен 10 та духими сатып бер, компаниянын продукциясын кыймылдатып берсеңер, ошого жараша акча төлөп берем. Жөн эле жазылып алып, мен иштеп атам го, мен жазылып койгом десеңер деле болбойт да. 125 миң рубльдык товар оборот компанияга жүргүзүп берсеңер, примерно компания 10 миңден 20 миң рубльга чейин не акча төлөйт. Бул деген силер ушул жоксуңар. Мына бүгүн жан келсеңер, жоктан силер бар кылдыңар дагы 125 миң рубль товар оборот жүргүзүп бердиңер. Эгерде ушул 125 адам дагы 5тен адам алып келсе, 625 адам. Көп деп атасыңарбы? Но имейте в виду, силер болгону 5 адам чакыргансыңар. 625 адам 1000 рубльдан не? Өз үчүн ала турган болсо, 625 миң рубльдык товар оборот. Көппү? Көп. Но өзүңөр адамдарыңар баары 1000 рубльден алды. Общий, эгер силер ушул 625 миң рубльдык компанияга товар оборот кылып бере турган болсоңор, компания силерге 50 миңден 75 миң рубльга чейин айлык төлөп берет. Ошондо мен сатпайм, чачкеже сатпайт, биз сатпай эле команда түзүп эле ушул акчаларды алабыз. Но 625 менен 125 адам кайсы убакта, 1 айда түзөсүңөр, 5 жылда түзөсүңөр, 1 жылда түзөсүңөр, 4 айда ушул команданы түзөсүңөр, ал не өзүңөрдөн зависит. И компания Арифайымдын мындай жерде өчүп турайын сиздерге. Компания Арифайым анан бизге эмне өзүбүздүн кылган товар оборотубузга жараша мындай карьерный лестница коюп берет. Мен 9%-минби, 6%-минби, 22% дегенди түшүнбөй аткан болсоңуз да, мынакей. Эгерде сиздер болгону примерно 1 балл примерно 40-45 рубль турат. Эгер силер командаңар менен же болбосо өзүңөр 150 балл жасай турган болсоңор, силерге компания Арифайым ушул товар обороттун 3% сеники. Примерно 800 рубль силерге айлык жазып берет. Потому что силер ушуну кылдыңар. Если силер 6% болуп 450 балл командаңар менен түзө турган болсоңор, ушунун 6% сеники деген түшүндүрөт. 20 миң рубльдык товар оборот болобу примерно? 450 баллды 40ка коютасыңар, примерно 6-6,5 миң рубльдык. Туурабы? Ошонун 6% силердики болот. Ушинтип кете берет 900 балл, 1800 балл, 3000 балл, 5000 балл, 7,5 миң балл.
Эгерде силер 7,5 миң балл товарооборот примерно 300 миң рубльдик түзө турган болсоңор, силер уже старший менеджер директор болуп кете бересиңер. Но бул убакта силер бизнес курдум деп эсептешиңер үчүн, но есть пассивный доход. Мына үчүнчүсү пассивный доход. Пассивный доход. Пассивный доход деген ким түшүнөт? Пассив деген эмне? Жок, пассивный. Не? Жок, пассивный, актив менен пассив. Актив деген постоянно кыймыл аракетте болуп туруш керек, а? Пассив деген мисалы үчүн мен немен айтайын, ресторанды айтайын. Ресторанды ача турган болсоңор, либо столовый или болсам салон красоты, да? Самый удобный. Салон красотыны ачтыңар силер. Мен владелец салон красоты болсам, мен ошо идеяны киргиздим, аренда алдым, адамдарды нанимать эттим, оборудованияны киргиздим, акчамды коштум дагы салон красоты ачтым. Мен Кыргызстанга кетемби, Москвага кетемби, адамдар иштей берет, мен не? Акча ала берем. Ошол пассив. Эгерде мен бир эле салон красотым эмес, 5-6 салон красотым болсо, анда пассив намного больше болот. Потому что мен Мальдивде эс алып атамбы, Испанияда жүрөмбү, эмне? Мага акча түшүп турат. Пассивный. Кармагандарды квартира сдавать эткенде. Мисалы үчүн, квартира Москвадан ала турган болсоңор, бирөөгө сдавать этсеңер, жок дегенде 40 миңге сдавать этесиңер. Бирок квартира алыш үчүн силерде мен сәнчін азыр 6 миллионға 2 комната үй таппайтам да Москвада. Ошондой эле. Но силерге 40 миң акча түшүп туруш үчүн силер 6 миллион вложить этишиңер керек болду. Но андай эмес, пассивный доход болуш үчүн Арифаймде пассивный доход болуш үчүн Арифаймде болгону, ного окшогон адамдарды чакырып келген адамдарды директор болушуна жардам бересиң. Ошондо силер, например, мен азыр үйдө 2 айча жүрдүм, чачка эже мисалы үчүн кетип калган жок. Но хотя мен чачка эжени чакырган эмесмин. Каччы эже Кыргызстандан келип турат. Мен азыр 2 директорум да. Биринчи директорум каччы эже болсо, экинчи директорум чачка эже. Бул жерде чакырып келген адамдарыңарды эмне? Ушул акчаны иштегенге үйрөтөсүңөр. Өзүңөр акча киргизбейсиңер. Просто билген нерсеңерди үйрөтө бересиңер. Билдиңерди үйрөтөсүңөр. Когда силер бир директор да мына жерде бар, эгерде силер өзүңөр эгерде силер мына бая директор. Ой. Сиз назад кетти, вперед кеттиңиз. Мынакей. Эгерде силер ушул мына 300 миң рубльдик, 7,5 миң рубльдик товарообороту 6 ай компанияга көрсөтүп берсеңер, то есть мен реально ушул товарооборотду кылдым. Бир жерде 6 айдан бери иштегендер бар экен. Бир жерде 6 айдан бери. Бир иштеп. Канча премия берди же сизге? Сиз биринчи жолу кеттиңиз. Канча? Бир дагы берген жок. 1000 сом, 2000 сом, 5000 сом. Жок, а? Компания Арифайм келгели, ушу күнү эле ошол эле ишти кыласыз. Арифаймда эгер силер ушул 22% болуп, ошол товарооборотто 6 ай 8 каталог, мында бизче айтканда көрсөтүп берсеңер, компания Арифайм сизге 100 миң рубль премия берет. Айлыгыңыздан сырткары. Айлыгыңыз примерно 40 миңден 60 миң рубльга чейин, доходуңуз бир жылдагы доходуңуз примерно 480 миңден 720 миңге чейин, дополнительный бонустар, автобонус и банкет директоров деген болот, мындай азыр көрсөтүп берет. Мынакей, Кремлевский залда, Олимпийский залда компания Арифайм ушинтип сонун кылып биз үчүн Полина Гагарина, Дима Билан, Сергей Лазарев, Тото Кутуньо, Сиси Кейт ошондой ырчыларды алып келип отургузуп коет. Силер апамдын сонун сөзү бар. Мен Анджелина Джоли эмесмин. Боюм всего лишь 1,5, но компания Арифайм силерди ушинтип сыйлайт да. Өмүр кийбеген көйнөңөрдү кийип, кызыл дорожкада, красный дорожкада чек алып, аты фамилияңарды килтеген, но Кремлевский дворецте аты фамилияңарды айтып чек берет. Жөн эле берип койбойт алып премияны. Сен ушуну кылдың, пожалуйста, мына сахнага чыгып койчу деп туруп, андан кийин аткара премияны берет. Дальше. Но автобонус боюнча мен бая алган бул чачка эженин презентациясы болгончо, чачка эже менин командаман уже биздин команда именно экинчи машина чачка эже кече менден кийин 1,5 айдан кийин алдыңыздар. 1,5 айдан кийин 1 миллион 350 миң рубльга. То есть өзүңөр выбирать этесиңер. Азыр 2020 жылдан баштап автобонус круче башталды. Уже больше төлөп берет компания. Айына 30 миңден айлыгыңыздан сырткары кошумча төлөп берет. Директор болгондон кийин спонсоруңузга барып кайрылып алсаңыздар болот. Дальше. Эгер силер пассивный доход деген кандай? Эгер өзүңөр директор болдуңар, аркаңардан бир адамды ошол эле нерсеге үйрөтүп, ошол эле нерсени кылдыра турган болсоңор, бул
силер бул адамды директор кылганыңар үчүн силер 150 000 рубль премия аласыңар. Баягыдай эле силердин айлыгыңар 60 000ден жогору болот. Доходуңар 720 000ден жогору болот бир жылда. Дополнительный бонустар баягындай банкетке барасыңар. 2 адам болуп өзүңөр эле эмес. Эгерде силер ушул эле нерсени мынакей Чачка эже канча 12 каталогда старший директор болду. Премиясы мына жерде кара ар бир адам регистрация катталгандан кийин 10 мисалы үчүн регистрационный номер болот 18991211 Чачка эженин номери. Ал жерде консультант Абдрахманова Чачкей Абдрашидовна Иненени полностью юридический эмеси 25 августтан 14 сентябрга чейин, то есть ровно 21 күн эмне иш кылгандары, да, проведение презентации возможностей, проведение тренинга успешный старт и так далее. Алган доходу премиясы единоразовое вознаграждение за достижение нового звания по договору деп туруп Арифай менен договор түзгөндө силерге мындай регистрационный номер берет 150 000. Общий алган акчасы мынакей доходу бир каталогда 36 000, то есть старший директордукун Еще жарымы конференция калган. Жарымы еще конференция калган. 186 466 186 000 чогулуш үчүн кээ бир биздин мекендештер бир жылда да иштейт. Это я точно знаю, потому что мен 4,5 жыл иштегенде болгону 120 000 рубль акча чогулткам. Чын да? Эгерде силер ушул эле чакырып келген адамыңарды директор кыла турган болсоңор, силер золотой директор болосуңар. Премияңар 2 адам үчүн сага бирөөсүн үчүн 150 берди деп, экинчиси үчүн бербей койбойт да. 200 000 берет. Доход 70 000ден жогору золотой директордуку. Доходуңар примерно 840 000ден жогору 2 жолу банкетке барасыңар. 2 адам менен. И самый главный золотой директордан баштап бизде чет мамлекетке алып барат. Мен айткандай, Арабский Эмират Но я точно знаю, что старший золотой директорга чейин 3 адам алып келип, 3 адамды директор кылышты мен билем. Мен ошол опыты менен сиздер менен бөлүшө алам. Болгону ушул эле ишти аткарабыз. Мен азыр товар, мисалы үчүн мен азыр сумкамда бир товар жок. Мен сатпайм. Эгер мен сата турган болсом, азыр мынерде мынанын бардыгын мынаны саткыла, пожалуйста, мынаны саткыла, ушунча сом пайда көрөсүңөр демек. Но мага лучше мынерде тамагым оорутуп ошол нерсени туура түшүндүрүп берүү мага выгодно. Мен сиздерге деле ошол нерсени айтам. Эгер сатсаңар, пожалуйста, саткыла, болгону 20% пайда көрөсүңөр. И все. Дальше больше жок. Подарок алышыңар мүмкүн. Но если силер команда түзө турган болсоңор, команданы мисалы үчүн мына азыр ушул жерде канча адам бар? Примерно 20-30 да? 25 адам бар. Мен бардым, ким мен чакырган адамдар бар ошол жерде. Лично мен чакырган адамдар. Адина, Нагима эже, ким эле? Акмарал, Каникей, Катчыже. Калгандар мен алардын бардыгын жакын күндөрдө эле Инстаграмдан чакырган. Ушу Адинаны ладно мурун одноклассниктен чакырганмын, Каникейди одноклассниктен, Нагима эжени Инстаграмдан, Акмаралды Инстаграмдан. То есть көрдүңөрбү? Мен лично чакырган адамдар пока что мен, потому что азыр только интернеттен адам чакырганым үчүн большинство менде адамдар интернеттен келип аткандар. Мына мурун мен баштаганда мен мынтип каталогду азыр башташ үчүн ким каталог таратып атат азыр биздикилерден. Мен дагы каталог тараткам, потому что анда Инстаграм, Одноклассник, WhatsApp'та жок эле. Барып сүйлөшүп каталог таратып, менин максатым команда жыйнаш болгон. Таныштарым бардыгы
Азыр ким К командама десем не деп атат? Sen direktör болчанан көрөбүз дегендер барбы? Ошентип айттым силерге тааныштарга. Sen иштебей, sen көтөрүлүп алчы биринчи анан көрөбүз дегенде мага да классташым ошентип айткан да, классташтарым. Биринчи мен кимди чакыргам? Классташтарымды чакыргам. Потому что менин тааныган адамдардын бардыгын апам чакырып койгон болчу. Чын тагаларым бардыгы жазылган, тайжелерим жазылган, авамын ата тууганым, апа туугандарым жазылган. Мен болсо не тааныбаган адамдарда биринчи классташтарым чакырдым, жок деди. Анан метрого түшүп, каталог таратып, уже тааныштарыма через болуп атып, кат жерге келдим. Ошентип анан каталог таратып, келген адамга митет элем. Саламатсызбы? Мен о биринчи уялгам, мен официант болуп иштесем 70 миңден алып жүрсөм анан гражданством болсо анан каталог таратамбы депчи. Но когда башыма иш түшкөндө мен кылышым керек, потому что у меня времени не было. Мен күйөөм менен договор түзүп чыкканмын. Мага 8 ай убакыт деген. Если мен Арифайымдан 1 сом таппасам, мен иштебейм дальше. Каталог таратканмын, жок деген, келген, алдашкан, но мен сдаваться эткен жокмун. И болбойт окшойт. 10 адам айтты, баары жок деди дегендер барбы? Да. Айтып атканы баары 90% башында жок дейт. Потому что биз биринчи очередь силерде өзүңөргө ишенип болуш керек. Биринчи очередь ишенип болуш керек. Өзүңөр ушул нерсеге, мына, мен 29 жаштамын. Москвага келгенде 18 жашта элем. Арифайымга келгенде мен эч нерсе билбейт элем. Каталог не эч нерсе билбейт элем. Но со временем мен ушул нерсени үйрөттүм. Интернеттен иштешти үйрөндүм. Продукцияны кантип колдонушту үйрөндүм. Бирөөгө сүйлөшүп үйрөндүм. Презентация өтүштү үйрөндүм. Сахнага чыгышты үйрөндүм. Орустардын арасында выступать этишти үйрөндүм. Чет мамлекетке барышты үйрөндүм. Виза толтурушту үйрөндүм. Виза алышты үйрөндүм. Но башында менде дагы эч нерсе, эч кандай знания болгон эмес. Но мен үйрөндүм. Ошон үчүн бул силердин личный магазиндер, собственный бизнесиңер. Нолдон баштайсыңар. Каждый эле кылып кете бербейт. 10 адамга айтсаңар жок десе, значит, это не значит, что мындай да. Эгерде бир мешокко 6 бриллиантты салып, бир кап мешокко 6 бриллиантты салып койсоңор, вы знаете, что там есть бриллианты? Таштардын арасында болсо. Не, таштардын ээлеп ошо 6 бриллиантты табасыңар. Мынанча болсо да, туурабы? Ошондой эле да. Силердин артыңыздан чакырган адам баары эле келе берсе, анда миллионер болуп кетет элек 5 жылдан бери. Мен чакырган адамды Адинаны мен 1 жылдан бери чакырам да. 1 жылдан кийин келди. Мисал үчүн, каччы же бир келип туруп, жок мен иштей албай окшойм деп кайра кетти, кайра өзү келди. Чачка эжени мен чакырган эмесмин. Чачка эже мен не дегенсиз? Ооба, ошондой калдым эле дейт. Но ар ким өзүнүн эмеси бар да. Но я сделала, мен показуха үчүн өзүм үчүн кылган жокмун. Менин командам канчалык акча иштесе, мага жакшы. Но мен ошол адам акча иштеш үчүн мен воскресенье күнү ушинтип силер үчүн даярданып келип выступать эткенге даярмын. Для этого силерден эч ким эч кандай акча алган жок. Имейте в виду. Если силерди алдай турган болсок, биз чөнтөгүңөрдө канча сом пул бар азыр? Миллионуңар барбы же 100 миңер барбы? Нет. Но просто силерге окшогон адам 2 кол, 2 буту бар, бир өзү бар, ой кичине полторашкада адамдар баласы менен, кызы менен, чоң аялдар кылып аткан болсо, эркек кишилер, у вас тоже есть возможность. Но нужно просто принять, чачып калып, эмне ушушуда болуп атат, менде болуп атат. Силер менден сулуусуңар. Боюңар менден өзүң, я точно знаю. Силердин жизненный опытыңар көп. Силер мага караганда менин күйөөм өлө каршы болгон, муурган, либо Арифайым, либо семья деген. Но я выбрала Арифайым. Не для того, чтобы мен Арифайымды кыйын сүйгөнүм үчүн эмес. Просто мен азыр Арифайымды кылсам, через какое-то время менин жашоомдо өзгөрүш болот. Мен азыр кызым 8-ге чыгат. Мен 18 жашта 9300 айлыкка иштегем. Я не хочу этого делать. Мен кызым ошондой болушун каалабайм. Но у всех есть возможность просто жок жерден тааныштарыңар деле 1 сом киргизген жоксуңар. Эгер силер сатып алып бересиңер болсоңар, акча киргизесиңер. Биз аны айтпайт атат. Команда түзүп, адамдар. 1000 адам, аз кыргыздар биринен жака чыгып келатканда канча көрдүңөр эскалаторда. Бири-бирибизди көрсөк жаман көрүп кетебиз, туурабы? Арифайымга бардыгы жазылып кетип десеңер адашасыңар. Бир жазылгандан да через год өчөт. Мен деле экинчи жолу келип жазылышым. Арифайымда адамдар 14 жаштан баштап негрби, кыргызбы, өзбекпи, без разницы, тил билеби, образованиясы барбы, жокпу, без разницы. Жазылып иштесе болот. Болгону мен да кылам. Мен да жашоомду өзгөртөм. Мен балдарыма
мага окшоп келип через какое-то время уборкада же болсом, я не знаю азыр кем вы работаете, но это моя решение болгон. Мен кызым 18 жашта 9300 айлык алышын каалаган эмесмин. Ошон үчүн мен азыр кызыма 20 миңден айына влажт этем, ага курска барат, буга курска. Мен 20 миң табыш үчүн иштейм да. Ошон үчүн давайте, мен азыр 100 миң айлык алсам, мен 5 жылдан кийин 100 миң айлык алып тура бербейм. Компания RFM'де возможность көбүрөөк адамга үйрөтсөм, көбүрөөк доход болот. Мен быйылкы максатым кеминде 200 миң бриллиантовый директор болуш. Ошон үчүн я буду вложиться на 100%. Адамдар жок дейби, бар дейби, өмүркан алдап атат дейби, мага без разница. Мое решение, менин үй бүлөмдүн жашоосун высший уровень. Мен азыр ипотекага үй алып атам. Мен ошон тезирээк төлөп өтүшүм керек. Если мен 100 миңден айлык алсам, кызыма 20 миң берсем, мен ипотекага дагы төлөсөм, 100 миң жетпейт да, жетпейт. Ошон үчүн я хочу больше. Но мен келип алып анан мен аркаман чачкей же келип берди. Мен менен экөөбүздүн доходубуз бирдей. Берди андай эмес. Например, мен азыр Өмүркандын командасына кошулсам, Өмүрканга пайда экен да десеңер адашасыңар. Менден кийин келген чачкей же дагы азыр доходубуз бирдей. Хотя менден 2,5 жылдан кийин келген адам. Бизде, например, андайга карабайт. Ким иштесе иштейт. Иштебеген адамдар мен келип азыр мисалы үчүн үйдө жатып ала турган болсом, мага акча түшө бербейт. Мен эмнеге жаңы адамдар жазып атам? Почему? Потому что я хочу как минимум 200 миң доход. Ошон үчүн мен буду пахать. Ночью, днем, неважно. Мен тезирээк ипотекамды жабышым керек. Мисалы үчүн башка максаттарым бар. Мен өзүм эле барбай, командам мен эле барбай, башка директорлорду чыгарышым керек. Просто мына силерге мүмкүнчүлүк. Бул жерде YouTube'да бар, барады Өмүркан деп Instagram'дан Одноклассникте подписка боло, YouTube'дан көргүлө видеолорду чачкай жегеп көргүлө азыр айтат. Болгон ушул эле нерсени айтабыз. Эгерде биз алдап кетсек, мен 5 жылдан бери менин эле болбойт. Мен уже жок болуп кетет. Бирок если бир эле жаман нерсе кылсаң азыр жок. Интернеттеги чыгат болсо, мындай эгер мынча сомго акчамды алдап кетти деген. Ошон үчүн принимайте решение бүгүн кабыл алыңыз. Эч кимдин мен экспертим колумда, эч кимден акча жерине коет. Көңүлдөрүңүздөр үчүн чоң катышуулар барбы? Жок, жаңы келген жерде сиздер жакшы чыгабыз. Мына кичинекейине карабай, сиздер бул жашта мунун күчү көп кылат дебеңиздер. Улуулар жагылгандар бар, кичинекейлер жагылгандар. Бул жакта жашына же болсо кыргыз соғыс деген нерсене карабай. Ким кылам десе, өзү үчүн эмне кыла берет. Өмүркан чоң рахмат. Сиздерге жакшыраак маалымат берди деп ишенем. Мен башында ошон үчүн компания жөнүндө эч нерсе айткан жокмун. Өмүркан жакшыраак түшүндүрүп берсин деп.